Кумтөр Голд Компани социалдык милдеттемелерин аткаруунун алкагында Ысык Көл облусунун Тоң районунун 100, Жетөгүз районунун 100 үй бүлөсүнө бирден саан уй тапшырды. Саан уйлар жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлгөн тизме боюнча өтө муктаждарга таратылды. Жарандарыбыздын жашоосун жакшыртууга аз да болсо көмөк болсо деген ниетин билдирген компания башчысы Алмазбек Бартабасов Кумтөр социалдык жоопкерчиликтүү компания катары ушундай жакшы саамалыкты баштады. 18 миллион сомго саан уйларды сатып алып, Жетөгүз жана Тоң райондорунун жардамга муктаж болгон 200 үй бүлөсүнө тапшырдык. Бул иш-чара президент Садыр Жапаровдун жакырчылыкты жоюу боюнча коюлган тапшырмаларынын негизинде ишке ашырылууда деди. Бул ушул өтө муктаж үй бүлөлөргө жакырчылыктан чыгарып, алардын үй бүлөлүк шартын колдоо максатында алып келип жатат. Ушул иш-чаранын өтүп жатканына компания тарабынан көрсөтүп жаткан колдоого терең ыраазычылык билдиребиз. Кумтөр Голд компаниясы бирден музоолуу үй берди. Ошол Кумтөрдүн иштегендердин иштери ийгиликтүү болсун. Алла Таала ыраазы болсун. Баарыңарга рахмат. Белгилей кетсек, Кумтөр ишканасы тарабынан аймакта ирригациялык, таза суу жана кайра иштетүү боюнча чоң долбоорлор каржыланып, медицина, билим берүү тармагына да ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп келет. Жыл сайын аялуу катмардагы жарандарга көмүр, азык-түлүк баштыктары үзгүлтүксүз таратылууда. Мындан сырткары, ишкана Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондуна 2023 жылы $8 миллион $389 000 которгон.